урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен айта турган нерсе бул бюджетти үнөмдөө максатында административдик аймактык реформага көз карашыңыз кандай? Себеби түздөн-түз бюджетке таасирин тийгизет. Менин жеке оюм боюнча Кыргызстанга 40 район бул ашыкча. Адашпасам 453 айыл өкмөт бар, ал дагы ашыкча. Менин жеке оюм, балки мен адашып аткандырмын. Bir 20-25 район калтырсак, 453 айыл өкмөт эмес, bir 250 айыл өкмөт калтырсак, жыйынтыгында биз 10 миң деген кыскартууга барабыз. И бюджетке миллиардтаган акча калабы деген ой. Ошого көз карашыңыз кандай? Себеби жерлерде, администрацияларда жөн эле карта ойноп, компьютер ойноп эле отурушат. Район акимдердин, губернаторлордун бюджети жок. Айыл өкмөттүн көзүн карап эле отурат. Мен бул жеке оюм, ошого сиздин оюңуз кандай? Мен дагы кошулам ушул оюңузга. Бирок кандай формада барат? 20 район калабы, 250 айыл өкмөт калабы, аны баарлап чечишибиз керек. Азыр Сооронбай Шариповичтин чечими менен жумушчу топ түзүлдү. Мына Кубатбек Айылчевич жумуш топтун жетекчиси иштеп атышат. Мен ойлойм 19-жылы бүт концепциясын чыгарып ошого барышыбыз керекпиз. Себеби мен айтайын дегеним, адашпасам, Бишкектен Кантка чейин bir 15-16 километр. 3 айыл өкмөт бар да. Ошону bir чоңойтуп эле bir айыл өкмөт кылып койсо, мисалы. Эгерде премьер-министрдин көз карашы ушундай болсо, анда жыйынтык чыгат деген ойдомун.